турнирдин башкы максаты ошол башка өлкөдөгү ушул ат үстүндөгү ойноп жүргөн жигиттерди биздин көбөлүү оюнубузга кызыктыруу, экинчиден ошол казак туугандар менен достук мамилени бекемдөө. Улуттук оюнубуз борбору менен бул биздин бир улуттук оюнубуз эмес, бул биздин тарыхыбыз десек жаңылбайм. Анткени бул миң жылдан бери мурас болуп калып келген оюн. Ошол оюнубуз бүгүнкү күндө кыргыздын оюну болуп турат. Биз Сош шаарында 24 августта турнирди баштайбыз. Календардын планы боюнча жылдагыдай эле президенттин кубогу Ош шаарында. Казак туугандар эле аттары менен келет, Казакстандан 6 команда келет. 6 команданын 5 командасы өздөрүнүн аттары менен келишет. Дайындалган алыстар бар. Ошол алыстар толук курамы атышат жана ошондой эле Казакстан Республикасынан 5 алыстар жүйөсү көтөрүлдү. Жогорку лиганы болсо Кыргыз Республикасынан ошо 4 командасы жана Казакстандын 2 подгруппа бөлүнөт. А 12 команда, экинчи форматта 12 команда болсо, булар болсо 3төн болуп, 4 подгруппа бөлүнүп, ар бир группадан бирден команда болуп чыгат. Биздин ошол футбол федерациянын алдыда болгон пландары боюнча кыскача айтып кетейин. Ушул биздин бүгүнкү өткөрүп аткан бийлералык турнирибиз бул кийинки жылдары көчмөндө болуп турган Астанада болот, ошого даярдык. Тайгазанды мындай айтканда стекловолокно менен жасап, анын үстүнөн 5 сантиметрден 10 сантиметрге чейин шума изоляцияны кылып, анын үстүнөн резинка каптап, аябай коопсуз тайгазан болот. Мында өзүңүздөр көрөсүздөр, буюрса бир жуманын ичинде ошо тайгазаныбыз даяр болот. Канча каражат кетти? Тайгазандын каражаты миллион сом келген. Казакстан командасы, бул болсо Туркистан, Жетису, Астана, анан кийин бир сборная келүүсү көтөрүлдү. Буга чейин 20 минутадан 3 тайм болсо, азыркы жаңы эреже боюнча 15 минутадан 3 тайм болуп чечилип калгандай. Жылда бир өткөрүүнүн кажети бар. Себеби дегенде бул оюнубузду башка мамлекеттерди кызыктырып өткүзүп турбасак болбойт. Эки жылда бир өткүзүүнү планлаштырып жатабыз. Айтсам, бүгүнкү күндө Америкадан Black Hawk деген оюнчу өзүнүн бул жакта жогорку лигага ойнолууга эмесин уруксатын сурап, биздин азыр ошол жакында келсе, Кудай буюрса, ошондой да жаңылыктар болот. Мүмкүн кийинки жылга 2024-жылда ушул биздин Америкадан келген ковбой биздин Кыргызстанда жогорку лигада ковбой ойноп калышы мүмкүн. Бул деген биздин ошол дүйнөгө таанылуу максатында бир кадам. Ковбой школасы боюнча албетте бизде ошол бүгүнкү күндө расмий каттоодон өткөн бир ковбой мектеби бар. Буюрса дагы ошол федерация ошонун үстүндө иштеп атат. Дагы ошол ковбой мектебин ачуу эмгегелери биздин жеке Кыргыздын патриот жигиттери эмгеге көтөрүп атышат. Буюрса дагы ошондой ковбой мектептер ачылат.